Салам достор, сиздер менен кайрадан эки дарыгер аудио подкаст. Бүгүнкү эпизодубузда биздин ата энебизге чоң рахмат дейбиз. Себеби дегенде убакыт бөлүп ушунча бизге жок дебей келгенине чоң рахмат. Кош келиптирсиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз кандай? Жакшы, рахмат. Маанайыңыз кандай? Жакшы, рахмат. Биринчи эпизоддо биз эң көйгөйлүү маселелерди көтөрдүк. Жанагы дарыгерлердин мамилесин, анан сиз кандай кабылдыңыз, эмне биринчи реакцияңыз кандай болду, ошол жөнүндө айтып бердиңиз. Сизге чоң рахмат. Кийинки суроом сизге мамлекет жөнүндө дагы сиз кичине козгоп кеттиңиз, эч нерсе жардам көрсөтүлбөйт экен деп. Ошону мындай кененирээк угуучуларыбызга айтып койсоңуз, суран себеби аутизм менен жашаган балдар менен эми эле жолуккан ата энелер болушу мүмкүн. Анан бирок алар дагы балким сизге окшоп башында ошо мамлекетке эле үмүт кылып жүрүп, убакыт өткөрүп жиберген учурлар да болушу мүмкүн да. Ошон үчүн сиз ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Мамлекеттен баардык эле баягы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар алып жүргөн пособияны алып атабыз. Ошондо биз жок балабыз инвалид эмес деп жүрүп 6,5 жаш дегенде чыгарганбыз. Акыркы 2 жыл болду. Персональный ассистент деп баланы караган ата энеге дагы берип атат. Ошол болгон жардамы. Анан өкмөттөн алган жардам ошол. Анан өкмөттөн баягы могу балдардын күнүндө, жаңы жыл ушундай майрамдарда 500 сомдук продукт болот. Ошо чоңбу жардам? Канча сом берет ошо жана жөлөк болду? Ошо ачык эле айтып бала 4000 сом алат. 4000 болгону акыркы 3 жыл 4 жыл болуп калды го дейм. Жага жете элекпи? 3000 алчу пособия. Анан 4000 алат. 4000 болуп калды. Мен персональный ассистент деп 2 жыл болуп калды. 4900 сом чыгат. Анан ошол акчаны кошобуз, сизне дагы кошобуз. Баланы окутуп атабыз. Бир айга деле жетпейт да ал эми. Жетпейт ал. Биздин бир эле дары дармектери кымбат. 10 миңден жогору чыгышы мүмкүн. 10 миң да жетпейт. Булардын анализдери азыр айтып отурса сөз көп, лечениянын түрү көп. Өкмөт тарабынан эч кандай МРТ 3000 сом турат. Кадимки адамга деле 3000 сом, бул балдарга деле ошондой. Өкмөт тарабынан бизге эч кандай льгота деген эчтеке жок. Өкмөт тарабынан баягы эч кимге жаман тийбесин, бирок баягы өкмөт өз алдынча басып тура албаган, кула укпаган ушундай азиз балдарга центрлар бар, интернеттер бар, государственный жардам берилет. Ама биздин балдар үчүн андай жок. Биздин центр өзүнүн күчү менен. Азыр ошо сиз мамлекет эмне кылып жатат жөнүндө айттыңыз. Анан мамлекетке кеңешин айтсын, анан кийин уже кийинки этапка өтөбүз. Мамлекетке сунушум ушундай момундай аутист балдар үчүн коомдорду жакшылап көңүл буруп, жардам берип, ошол жерде иштеген специалисттерге өкмөт тарабынан зарплата бөлүнүп берсе жакшы болмок да. Биз ошол специалисттерге ата энелер биз өзүбүз төлөйбүз. Ошон үчүн кыйналып жатабыз. Жок дегенде ошо 50%-ин өкмөт төлөп берсе, 50%-ин ата энелер чыгарат элек. Ошол деле жакшы жардам болот эле. Маршрут автобуста жүргөн ата энелерге бул балдар маршрутка мынтип ойноп кирип жүрсө эле, водительдер андай ситуацияда болгон менде. Мен бала инвалид экенин көрүштү. Кирдик, отурдук, бала күлүп атат. Мындай жөлөп алды. Маршрутник ар турбайсыңбы деп кыйкырды. Өзү кишини толтуруп алган. Бала түшүнбөйт, кысылыш, кислород жетишпейт бул балдарга итак эле. Бала мынтип эңкейип алганда баланы сөктү. Мен айттым, эмне үчүн сөгөсүз? Мен керек болсо төлөбөй коет элем, төлөп атам десем, бул түшкүнүң анда бар, бекер түшөм десең, автобус троллейбуска түш деди. Мен эмес, баягы башка ата энелер үчүн айтат элем да, баягы сопровождающий деп атпайсызбы, дайым артынан ээрчитип жүргөн адамга дагы өкмөт ошол бала менен чогуу жол кирени дагы бекер кылып берсе жакшы болмок. Булар өз алдынча эч каякта жүрө алышпайт. Анан мен персональный ассистентти 2 жыл болуп калды алып атканым. Балам 18ге чыкканына 3 жыл калды, даже 2 жыл калды, 3 жыл калды. 18ге чейин гана алат деп атат да. 18 жаштан кийин бул балдар өз алдынча жашап кете албайт да. Ошону да карап көрсө жакшы болмок. Бул балдарга өмүр бою уход керек. Абдан көп каражат бул балдарга депчи. Менин кызыгым болуп атат да,
өкмөт макул 8,5-9 миң берет экен айына азыр. А балага сарпталган сумма канча болот ошо? Ал ар кандай да Ачык айтканда эле орточо айтсамбы, колунда бар ата энелер абдан жакшы мындай эме кылып атышат балдарыначы. Бул жерде азыр биздин врачтар Россиядан да келип атышат, бизге филиалдарды ачып атышат. Аутизмди аябай азыр изилдеп бул балдардын тамак ашын да карап атышат. Орто эсеп менен айына балким 30-40 миң 50 миң айта бериңиз. Менин балама орто эсеп менен, менин балам үчүн орто эсеп менен бир айда кетирген акчабыз 25 миң сом болот. Минималдуу турда иштеткенде да. Минималдуу. Менин жолдошум өкмөт жумушунда иштейт. Зарплатасы 21 миң сом. 4 балам бар. Мен бул баламдын диагнозун билбей буда 2 балам төрөп алдым эле. Анан кийин ул эркек балдар болуп калды. Анан кийин дагы бир 6 жылдан кийин бир кыз төрөп алайын эме десем, дагы эркек балам төрөлүп калды. Ошо менен бирок Кудайыма шүгүр калган балдарымдын баардыгы жакшы. Анан каражат колунан келгендер 100 миңге чейин сарпталат. Бул жерде балдардын жана диетасы, азыркы отура турчу диетасы, безглютеновый, безказеиновый деп алардан өздөрүнөн сурап көргүлө. Бул өтө кымбат диета. Андан тышкары дары дармеги, процедуралар. Анан бул балдар менен ар бир ата эне мындай маршрут общественный транспортто жүрүш да өтө оор. Тагырааганда сүйлөшпөйлү сиздин балаңыз жөнүндө. Кандай түрү экен аутизмдин? Бизге айтты өткөн эпизоддордо специалисттер ар кандай түрү бар. Мисалы үчүн сиздики кандай, анан кийин ошого жараша кандай иш аракеттерди кылып атасыз азыркы учурда? Биздики аутизмдин түрлөрү бар көп эле. Менин балама коюлган умеренная форма аутизма, мындай өтө оор эмес, тяжелый эмес, жеңил түрү эмес, орточо түрү. Бар бир бала переходной возрастка келгенде бул өтө кыйын экен. Ар бир ата эне ошо менен сталкиваться этет. Бул балдар эрте жетилет экен, кичине убагынан 12 жаш дегенде эле жетилип баштады. Азыркы заманда акыл эси менен балдардын деле переходной возраст, подростковый моменти оор өтүп атпайбы? Балдар характери өзгөрүп. Бул балдарда 100 эсе, 400 эсе, 1000 эсе да бала өзүн өзү түшүнө албайт. Организми өзгөрүп атканын, аябай истерикалар, кыйкырыктар аябай көп болду. Ушуну өттүк, анан дагы эле өтүп атабыз, токтой элек, бирок дары дармекти дагы анын баары дагы алды да. Азыр бала 17-18 жашка чейин токтолсун деп айтышты. Ошондо биз уролог, андролог деген специалистке барышыбыз керек экен, баягы кичине гормондорду мылдыйлатып туруш үчүн. Анан жанагы рука в руке же колго кол коомдук бирикме тууралуу айтып кеттиңиз. Эми ошол жерде бир аз кененирээк айтсаңыз, качан алып коомго бардыңыз, анан кантип таанышып калдыңыз, анан эмне өзгөчөлүктөрү бар экен? Биздин бактыбызга ушул коом ачылып калганына 1000 мертебе шүгүр кылам. Ошо жетекчибиз Жылдыз Сейитбековнага узун өмүр, ден соолук, бекем ден соолук каалайм. Биз ушул жылышты көргөн үчүн, балада ушундай өзгөрүүлөр болгон үчүн эмне кылсак дагы, бүт жагынан экономдосок дагы биз балага таап азыр ошол жака окутуп атабыз. Академический навыктары, өзүн өзү тейлөөсү, бүт өзү кийинип, тишин жууп, бала чоңоюп калганда өзү жуунуш керек да. Колтугун, бутун, анын баардыгын үйдөн үйрөтүш өтө оор бул балдарга. Аны менен баягы сталкиваться эткен ата эне түшүнөт. Буну баардыгы цепочка менен болуш керек. Күнүнө ошол цепочка үзүлүп, аягынан баштап алмаштырсаң, буларда башында чалдык үйдү болуп калат. Ритуал. Бул бир линия менен кетиш керек. Ошого терпение керек. Мен баягы үйдө бизде эме да келинбиз да, кайнене менен жашайм, башка балдарым бар. Дайым бул балага убактын бөлөм, бирок азыраак бөлүнүп калат. Бирок баары бир специалисттер ал жакта башкача, өзүнчө аба-терапия деп коет. Ошол терапия менен баланы ушундай сонун жолго салып беришти. Азыр тарбиялап атышат. Ошол жерде канча күн болот балаңыз? Жумасына 5 күн болот. Саат канчадан канчага? 3 сааттан болобуз, 2-ден 5ке чейин. Эртең менен кечке чейин деле болсо жакшы болмок, бирок анын баардыгы акча каражатына байланыштуу. Биз
биздин акыркы сурообузду берсек деген элек. Азыр мына көп көйгөйлүү темаларды козгодук, анан баягы өзүңүздүн тажрыйбаңызды айтып кеттиңиз. Анан балким азыркы учурда сизди жаңы эле ошол өзгөчө балдар менен жашаган ата энелер, жаңы эле туш болгондор кандай, эмнеден башташ керек, кандай мамиле кылыш керек, кандай кыйынчылыктар күтүп жатканда сиз көп жылдан бери тажрыйба алып калдыңыз да, ошол кеңештериңизди берип кетсеңиз. Кандай кадам алгачкы болуш керек? Бул балдарды байкагандан кийин ата эне эң биринчи бул балдарды жашырбаш керек экен. Жашырбагыла, үйгө камап, элге көрсөтпөй. Мен өзүм башыман өткөн 6 жашка чейин садикке барган убакытка чейин мен тууган тушкандарга, досторго, эч жака, конокко, эч жака чыкпачумун. Даже жана айтып өтпөдүмбү, көчөгө чыккандан да уялчумун. Баягы көчөдө кошуналар көрсөтүп атышат, аялдар могу бала чыкты кичине ненормально окшойт деген байкайм да бүт баарын. Ошондон уялып эле мен жашынып үйдө отура бердим. Мен айтайын дегеним, ошо кичинекей кезинен коомго аралаштырыш керек экен. Эң биринчи бул балдарды коомго аралаштырып, кошо каяка барса ошол жака алып барып, ооба бул балам ушундай деп эч уялбагыла, эч нерседен. Бул өзгөчө бала, мен балам ушундай деп түшүндүрүп, анан эң негизгиси бул балдарга сүйүү, мээрим. Булар өтө баягы сезимтал келишет экен. Даже мен балама азыр сүйлөп атканда үнүмдү акырын чыгарып, бирок ошол моментте кабагым бүркөлүп турса дагы бул сезет да. Мен болушунча мындай жүрөгүм менен мамиле кылам. Ошондо гана бул балдардын кайра отдача болот экен да. Сизди мындай өзүңүздү дагы ата эне катары такыр өзгөрткөн турбайбы анда балаңыз, э? Ооба, мен ошо мындай бир характерим мындай чукчуңдаган, жанагындай эжелеримдин балдары мындай урушуп, мындай кылып эле үйгө чачылса жиним келип, ушинтип эле ушинтип жүрчү элем да. Ушундай кылса элем. Кийин бул балам менен мен азыр аябай мээримдүү болуп калдым. Мен бул балдарды аябай жакшы көрөм. Мен азыр могу центр коомубуз рука в руке барган жерибиз балама гана эмес, мага дагы. Бул жерде психолог иштейт, Бекир ата энелер менен. Ал психологдон ушундай чоң жардам алдым. Дагы деле буюрса, убакыт болсо, убакыт туура келбей калат да, мен бошобой калганда. Азыр бара албай жатам, бирок психологдун жардамы ушундай жакшы экен, что биз анан эң биринчи бул баланы кандай бала болсо ошондой кабыл алышыбыз керек экен. Кандай болсо дагы бул менин балам да, ушу жакшы көрөм деп ошол менен. Чоң рахмат келгениңиз үчүн. Баягы сиздин эмоцияларыңыз кантип өзгөрүп жатканын маегибизди абдан көрүп мен да таасирленип кеттим. Бегим айдагы ыйлап жиберейин деди окшойт. Чоң рахмат. Келечекте буюрса дагы сүйлөшөбүз деген үмүттөмүн, себеби бул көйгөйдү мындай баягы мамлекетибизден болгон, дарыгерлерден болгон баягы маани берилбеген жактарды биз көбүрөөк сүйлөшүп, элдин алдына чыгарышыбыз керек, себеби аны эл билгенден кийин баягы мамилеси дагы өзгөрөт деп ойлойм да. Акыркы жолу бир интернеттен көрүп калдым, Тазабек Икрамов деген депутат, атын жазып калдым эле жанталашып. Ошол эле биринчи жолу уктум ушу депутаттардын арасында ушу аутизм жөнүндө бир сөз козгоп, ошол сүйлөп атканын. Ошого кичине да болсо сүйүнүп калдым, кичине. Буюрса биздин деле максатыбыз ошол, элге жеткирүү, интернет булактарында таркатканга аракет кылабыз. Дагы мындан ары дагы козгогонго буюрса Бегим ай экөөбүз ойлорубуз бар, пландарыбыз бар. Ошондуктан сиз биз менен байланышта болуп турасыз деген үмүттөбүз. Подкаст жаздырып атып, Эрме экөөбүз дагы деле түшүнүп атабыз да, себеби дегенде коомдо ушу өзгөчө адамдарбы же болбосо же башка оору болобу мындай ачылбаган, жазылбаган баракчаларыбыз аябай көп экен да. Буну деген баарын элдерге ачык айкын айтып берип, түшүндүрүп, коркпогула, үркпөгүлө деп ошол бир кеңешибиз баягы коомго болот эле да. Ошондой биздин аракеттердин үстүндөбүз. Сиз бүгүн көп мындай сонун кеңештерди бердиңиз да. Менимче биздин угуучуларыбызга жаңыданбы, балким эми мындай байкап калыптыр, баласынан мисалы үчүн сиздин кеңешиңиз аларга чоң жардам болот деп ойлоп турабыз. Дагы бир жолу рахмат. Сиздер угуп аткандай эле бизде кызыктуу бир темалар козголуп атат күндөн күнгө. Менимче мындан ары абдан кызыктуу дагы улана берет. Ошондуктан ар дайым биз менен болуңуздар. Дагы угушканча. Саламатта калыңыздар.